Саламатсыңарбы балдар? Силер менен жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Силердин маанайыңар кандай балдар? Бүгүн силер менен ырыс алды ынтымак деген кыргыз эл жомугун өтөбүз. Илгери бир акылман карыя болуптур. Анын 9 уулу бар экен. Балдары атасынын айтканын укпаган, акылсыз балдар экен. Ар бири өзүнүн билгенин кыла берет экен. Кичинеси чоңуна акырая карап, чоңдору кичинелерин мыскылдай беришет экен. Акылман карыянын балдары жасаган жоруктарга элдер баары күлүшүп, аларды мыскылдап күлүшө берет экен. Акылман карыя абдан капалуу болот балдардын жасаган жоруктарына. Алар бирде урушуп, бирде талашып, бирде мушташып, абдан жаман жоруктарды жасашат. Атасы терең ойлонуп, абдан капа болот. Ошондо аксакал карыя урушуп болдуңарбы? Анда мени уккула, деп балдарына кайрылат. Ошондо ар бир баласына бирден табылганы берет. Кана сындырып көргүлөчү дейт. Балдары бат эле бир-бирден сындырып коюшат. Ошондо атасы токтоткула. Эми бул бууланган табылгыны сындыргыла деп балдарына көрсөтөт. Балдары бат эле сындырчудай болуп, бир боо табылгын алып сындыра албай коюшат. Абдан чарчап, кайра сындырганга аракет жасайт, бирок сындыра албай калат. Тогуз уулу бардыгы бир-бирден аракеттенет. Ар кандай жол менен дагы сындыра албай калышты балдары. Ошондо акылман карыя: силер баарыңар ынтымаксызсыңар. Бирден болгонуңарда силерди бул табылгыдай сындырып коюшат. А баарыңар бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарганыңарда силерди эч ким сындыра албайт. Силер абдан күчтүү болосуңар, деп балдарына насаат айтат. Балдары атасынын айткан насаатын ошондо гана түшүнүп, ошентип алар ынтымактуу жашап калышат экен. Жомок силерге жактыбы балдар? Жаккан болсо бул жомоктон силер өзүңөргө сабак алгыла. Досторуңар менен, бир туугандарыңар менен эч качан мындай жаман жоруктарды жасабай ынтымактуу болгула. Саламатта калгыла балдар.